Москва шаарына кайсы жылы кайсы күнү келгенсиң? 2013 18 сентябрда. Эмне максат менен келдиң? İşte айылда ата-энем багайын деп келдим. 14 февраль 2016 жылы эки кызды видеого тарткан факты боюнча Патриот Пустык видеого тартып, кыздардын башка улут менен жүрүктөрүн ордоп кармап алган факты боюнча. Ошол боюнча эмне дейсиң? Ошол боюнча айтып берчи. Ошол боюнча кылганбыз. Бирок кечирим сурайм. Бүткүл элдин алдында, бүткүл кыргыз элинин алдында кечирим сурайм. Будан нары башка андай кылбайбыз. Катуураак. Болду, bunday иш кылбайм. Бүткүл мекендештердин, бүткүл кыргыз элинин алдында кечирим сурайм. Bunday башка иш кылбайбыз. Өзүңдү патриот деп эсептейсиңби? Ал жерде патриотмун деп эсептейм. Патриот деген эмне бул? Патриот деген бул мекенди коргоп, мекенди сактоо. А ошол жерде кылып аткан иш кандай деп эсептелинет? Патриоттукка жатпайт. Кандай деп эсептейсиң бул ишти? Бул кыргыз элин маскалагандык деп эсептейм. 14 февраль 2016 жылы болгон окуя боюнча жана эки кызды видеого тарткан боюнча. Ошол күн боюнча айтып берчи. Эмне болду эле, кандай болду эле? Ал күн достор менен барган элем. Ушундай нерсе түшкө калдыбыз. Ошол кылган ишиңер туурабы же туура эмеспи? Бул жашоодо адам бир жаңылышат экен. Негизи мен да бул жашоодо бир жаңылыштым. Жалпы кыргыз эли менен кечирим сурайм. Кыргыз жигиттерине эч качан мындай жолго барбаңыздар. Кийин акыркы мындай окуулар болбосун, кайталанбасын. Кыздардан, эже карындаштардан сиздерден кечирим сурайбыз. Кечээки кылган алаш кылганыбызга. Бул жанагы 15-inde видео чыгып, ошол күндөн баштап биз иш-чараларды жүргүзүп баштаганбыз ушу. Ушул Москвада болгонун тактап, кайсы жерде болгонун тактап, жана Facebook аркылуу жабырлануучуну издедик, жабырлануучу бизге чыкты. Ошонун негизинде андан арда иш алып барып, 26 февралда ушу Москвадан 3 кармалды. 3 ушу Кыргызстандын жарандары 95, 96, 89 жылы туулган балдар экен. Бул жерде 4-5 жылдан бери 4-5 жылдан бери иш кылып жүрүшөт экен, ар кандай иштерде иштеп. Дворник болуп иштешет экен, ар кандай иштерде стройкада иштеген балдар экен. Азыркы күнү ушул полицияга арызын жаздырып, ушул кармалган балдар өткөрүлүп берилди. Орус полициясына өткөрүлүп берилди да. Демек, Орусияда соттолот турбайбы ал балдар күнөөсү далилденсе? Аны азыр арызын карап атышат. Азыр ошол полиция юридикалык баа берип атышат. Ошол жерде кылмыштын составы барбы, жокпу, кандай экенин кармалып, жанагындай күнөөлөрдү мойнуна алышат. Бул жерде бул акыркы видеону көрбөдүңүзбү? Бул жерде кол көтөргөн эмес. Видеого тартып туруп, анан ошону бизде баягы резонансияга тийбеди. Жана буга чейинки видеолор болсо, билесиздер, кол көтөрүп, ал жерде баягы состав, кылмыштын составы видеодон көргөндө эле сразу көрүнүп турат. Кылмыш болгон. Бул жерде баягы кичине түшүнчүн суроолор болуп атат, азыр көптөгөн суроолор. Ошону азыр полиция тактап атат.